Саламатсыздарбы? Ата-энелер үчүн лекторий. Лекторийдин темасы баланын ден соолугун кантип сактоого мүмкүн. Лекторийдин максаты ден соолук баланын инсан катары калыптанышынын өзөгү тууралуу ата-энелерди тааныштыруу. Апалар баланын ден соолугун кантип сактоо керек? Ден соолук жакшы нерсе, алмаштыргыс. Жашоодо бала ар кандай иш-чаралар, мектепте же болбосо жумуш менен алек болуп, үй тиричилигин колго алган бул энелер. Ден соолугу чың организм болбосо, күнүмдүк иш-аракеттерге көңүл бурулбай калышы мүмкүн. Ошондуктан энелер балдардын ден соолуктары үчүн кам көрүү зарыл. Балдардын ден соолугун сактоо кыйын эмес болгону энелер күн сайын сергек жашоо образын ырааттуу жүргүзүш керек. Өзүңүздү таза кармоо жана үйүңүздү таза кармоо сыяктуу майда нерселерден баштаңыз. Кантип ден соолукту сактоо керек? Балдардын ден соолугун сактоо ошондой эле ар кандай оорулардын жугуусун алдын алуу үчүн көптөгөн жолдорду колдонсо болот. Анын ичинде туура тамактанууну ишке ашыруу. Туура тамактануу баланын ден соолугуна абдан таасир этет. Колдонулган тамак-аш организмдин муктаждыгына жараша углеводдор, белок, май, витаминдер, минералдар жана клетчатканы камтыган толук жана тең салмактуу тамактанууну камтыш керек. Жеке жана айлана чөйрөнү гигиенасын сактоо балдардын ден соолугун чыңдоого чоң жардам берет. Баланын жеке гигиенасын дайыма жууп же тазалап, кийимдерин күн сайын алмаштырып, уктоочу бөлмөсү жана ойноочу жайын таза болушун камсыздаш керек. Кол жууганды балага адат катары үйрөтүш керек. Ар кандай иш-аракеттерден кийин, дааратканадан кийин жана тамактанаар алдында колду таза суу жана самын менен жууну бала унутпашы керек. Энелер баланы кичине кезинен баштап эле таза жашоо адаттарын сиңирип алыш үчүн аны үйдүн тазалыгын сактоону үйрөтүп катыштыра алышат. Ден соолукка байланыштуу көйгөйлөрдүн белгилери байкалса, дароо доктурга кайрылуу оң. Баланын ден соолугун сакталып турушу үчүн ден соолукту үзгүлтүксүз текшерип туруу керек. Баланын ден соолугу чың болуп өсүүсүнө спорт жана дене тарбия көнүгүүлөр менен денени машыктыруу да чоң мааниге ээ. Андыктан мектеп окуучулары спорттун оюндарга катышып, дененин туура өсүшүнө, чың болушуна дайыма кам көрүп туруу зарыл. Ата-эне балдардын спорттун түрлөрү менен машыгып, туура шарт түзүп берүүсү зарыл. Биринчи байлык ден соолук демекчи. Ден соолукта болуңуздар.